Кыргыздын мыкты жигиттеринин бири KG Group құрылыс компаниясынын жетекчиси, ошондой эле Кыргызстануу Улуу Мурас фондунун президенти Имамбек Ташев мырза. Мына бүгүн биз ушул жерге жалпы манасчыларды, кыргыз элинин дөөлөттөрүнө кайдыгер болбогон инсандарды чакырганбыз. Азыр ушул залда тапшыруу аземи болот. Ошонун алдында мына Имамбек мырза менен суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, кайсыл компания же кайсыл басылмаган экенин айтып берсеңиз. Бул сыйлык жыл сайын өткөрүлөт деп жатабыз. Кудай буйруса, бүгүн биринчи сыйлык. Темирбек агай, Байге фонду канча? Байге фонду ошол эң баалуу бриллиант чегерилген төшберди алтын медаль эң баалуу. Биз муну баягы акчалай, мурда көбүнчө акчалай берчүлөр. Анан акчалай берген акча деген эмне? Бүгүн бар эртең жок. Төшберги болсо, бул дайыма сыйлыктанып, төшүнө тагып жүрө турган белги деген тыянакка келгенбиз. Анан суроолоруңуздар болсо, биздин негизги спонсорубузга дагы Жалпысынан канча манасчы катышат? бул сыноо эмес, сынак эмес. Манасчыга сын бериш үчүн өзүң да манасчы болсуң деп. Биз бул байгеге манасчылардын өзүнө тапшырма бердик. Манасчылардын өзүнө айттык, өзүңөр аралардан мыктыңарды тандагыла деп тапшырма бергенбиз. Мына 13 августтан 17 августка чейин Ысык көлдүн Жетөгүз районундагы Тосор айылында 3 күндүк манас айтуу болду. Бул Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата бардык манасчылар түндүктөн, түштүктөн, чыгыштан, батыштан, Кыргызстандын бардык жеринен манасчылар келип катышты. Ошол манасчылар ошол жыйындан кийин өздөрү баягы эч ким аларга эч нерсе могу манасчыга берсин деп таңуулаган жок. Өздөрү ошол бир манасчыга берерин өздөрү аныкташты. Имамбек байке буга чейин деген маданий иш-чараларды дагы колдоп жүргөнсүз, аны биз билебиз. Ушул манастан сырткары алдыдагы кандай дагы бир маданий, ушул кыргыздын кыргыз экенин анык билдирген жакшы бир маданий иштерди колдойюн деп турасыз. Эми буюрса кыргыздын биздин улуттун жакынкы араларда 2019 жылдын сентябрь аяктагы 9-айдын аягында биздин команданын, компаниянын салтка айланган жыл сайын бирден туу саюу деп 7 туганга желек көтөрүү иш-чарабыз Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын Сузак районунда буйруп отурат. Бир аз катыраак сүйлөйсүзбү? Бир түндүк, бир түштүк кылып отуруп, буюрса сентябрь айында ошол иш-чарабыз бар. Анан жакынкы аралыкта 2020 жылдын ичинде буюрса ниетибиз калыс максат коюп ушул нерсени ишке ашыра алып турабыз. Манастын, кыргыздын, улуттун өзөгү, тамыры, түпкүрү, тарыхы болгон Алтай жергесинде бир да манас бабабыздын айкели жок. Ошол үрүнгө манас бабабыздын айкелине коюу максаты бар. Буюрса алдыңкы ушундай иш-чараларга чогуу көбүрөөк. Сузактын тактап кетесизби? Сузактын кайсы жерине желек берилет? Буюрса ар бир эле жерде биз ушул убакытка чейин 3 облуста 3 тууганга коюуга үлгүрдүк. Буюрса бул убакытта ошол Сузак району дегенimiz бул чоң көчө, трассага 9 тоонун тому болгон. Ушул Кытай трассасы, Тажикстан трассасынын боюндагы айланманын ичине коюлуп, бул желек желбиреп 3-4 секундта болсо айланмада айланган сайын ар бир кыргыз, ар бир башка улуттун да ушул желегибизди көрүп, биздин буюрса жагыдагы информацияны